Баткендин өрүгү өзгөчө даамы, ширеси жана табыгы таза, өндүрүмдүүлүгү менен бир кыйла артыкчылыктарга ээ. Быйыл алгачкы ирет баткендик баба дыйкандар Чолпон Ата шаарында өрүктүн 10 түрүн алып келип, чекене баада сатууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен ойлойм, ушундай бири-бириз менен алака түзүүнү, иштешүүнү күчөтүүбүз керек экен. Керек болсо биздеги кээ бир өндүрүлгөн нерселерди мүмкүн Баткенге апарып сатарбыз. Бул дагы биздин экономикабыздын өсүү өнүшүнө жакшы бир чоң салым кошот деп ойлойм. Аны биз көрө баштадык десек да жаңылышпайбыз. Баткендик дыйкандар эс алуучулардын агымы жогору жана туристтик аймак Чолпон Ата шаарына келишкен. Кургатылган баткен өрүгүн сактоо мөөнөтүнүн узактыгы жана ден соолукка тийгизген пайдасы менен суроо талапка ээ болуп келет. Алуучулар болуп жатат, алып жатат азаздан. Ошо 5 күндөн бери 200-300 килограммдан сатып жатабыз. Өзүбүз өстүргөн өрүктөр кургатып быйылкы сезондо алып келдик. Ушу туристтер сезонный убакта сатып алалы деп сатылып атат. Жакшы баада, эл көп, туристтер да көп. Соода жакшы болуп атат. Баткен өрүгү дарысыз, табыгы таза шартта өстүрүлүп, сапаты жагынан дүйнөлүк рыноктун талаптарына кирет. Өрүктү кургатуу процесси дагы кылдаттык менен ишке ашып, витаминдүүлүгүн жоготпостон сактап калуу башкы талап. Приехали первый раз к вам в гости. Кыргызстанга биринчи жолу эс алууга келдик. Ысык көлдү көрүп суктанып бүтө албай жатабыз. Ошондой эле кыргыз тамак ашын, таттууларын жана мөмө жемиштерин татып, мыкты эс алып жатабыз. Бизде Москвада дагы ушундай кургатылган өрүктөр сатылат. Бирок баасы бул жердеги өрүктөргө салыштырмалуу 3-4 эсе кымбат. Жалпы 8000 гектар жерде өрүк багы бар. Андан жыл сайын 100 000 тонна өрүк жыйнап алынат. Ысык көл жана Баткен облусунун алакасынын негизинде эми Чолпон Ата шаарында жыл сайын баткен өрүгү саттыкка чыгып турмакчы. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чуртонов, ЛТР, Ысык көл облусу.